Жолго коюлбаган жол маселеси кеминде бул көйгөй башка орунда. Элетели жол маселесин бир эмес, бир нече жолу көтөргөн. Бирок тургундардын талабы айтылганы айтылып, чечилбеген бойдон калууда. Орловка менен Кашкардын ортосу 6 километр жол. Ушунун эң көйгөйлүү жагы 2,5 километр. Ушуну же мамлекет баланска албайт, же жергиликтүү бийлик өткөрүп бербейт. Ушул жактан чоң көйгөй жаралат да. Мисалы Кашка эли же жайыттары жок, тегерек четте Чыморгондун жери, Кызыл суунун Алмалынын жерлери, же мындай айдоо үлүш жерди алган эмес. Бүт барын азыр мына акыркы Союзду баккан заводдор акыры бузулуп кетип атат. Ар бир жолдун паспортун жасатып аткан. Мына где-то бир 15 күн болуп калды, Салтанат Жүзүмовна. Канча километр жолубуз бар, кимдин балансында, жолдун жээгинде эмнелер бар, ошол эле канча жол белгилери жетишсиз, канча жол сызыктары жетишсиз. Кээ бир мына областты кыдырып атам, кээ бир жерлерде чын айтканда даже жол белгилери туура эмес жерлерде турган фактылар көп экен. Ошонун баарын азыр отуруп алып туруп инвентаризация жасап атабыз. Эми бул жол боюнча бүгүн же эртең деп чечем деп убада бере албайм, бирок мен караштырып чечкенге аракет жасайын. Кеминдеги андан кийинки эле көйгөй жаш кадрлардын жетишсиздиги. Жашат иштер иштегени келгени менен убактылуу жашоочу жай дээрлик жок. Имараттардын эскилиги жетип, жада калса жергиликтүү тургундардын да нааразычылыгы орун алууда. Ошондой эле акыркы учурда Чүй облусу боюнча сүт маселеси элди түйшүккө салууда. Бизде жумуш орун жок, билесиздер. Айыл жеринде элдин баары сүт менен жашактайт. Магазиндеги потребительскийдин талабы аткарылгандыктан магазинде сүттүн баасы кышы жайы менен 75 сомдон түшпөйт. Элден болсо 29 сом, 30 сомдон арам 38 сомго чейин алат. 100% бул жерде өз кызыкчылыктары көрүлүп жатат. Сүт алуучулардын ушул тармагын көбөйтүп карап берсеңиздер. Алып сатарлар ал биздин айылда, ал менин айылымда, сиздин айылыңызда, элдин айылында минимальный коюлар, максимальный коюлат экен. Тигиде 70 сомдон литр сатылып атса магазинде, бизде бу жерде 30 сомдон алып атат. Это уже чоң бир нерсе көлөмдө болуп атпайбы? Onu затратын электричество на дорогу переработкасына берип туруп, упаковка бакы ишчилердин кылганда ал где-то может быть где-то 50 сом болот экен да. Но ошо 20 сомду именно ортодогу посредниктер алып атат экен да. Ошон үчүн бул өзүбүздөн зависит этет. Ошондой эле суроолордун ичинде жеке маселе менен кайрылгандар да бар. Асель Абдыкадырованын жолдошун жакын санаалаштары 20 мартта уну ага салып үйдөн алып кетишкен. Кечинде үйүнө кайткан жолдошунун абалы оорлошуп, дароо ооруканага жөнөшкөн. Ал жактан катуу уур тепкиге алынганы, мындан улам ички органдарынан доо кеткени аныкталган. Катуу жарааттан улам жолдошу көз жумган. Эми айыпталуучулар күнөөлөрүн мойнуна албай жатканын, сот адилетсиз чечим чыгарып жатканын айткан Асель нааразычылыгын билдирип, ишти териштирип берүүнү өтүндү. Ичинде ичегиси тешилип кетиптир. Боору ошол катуудардан ордунан козголуптур да, жылыптыр кичине. Анан воздух образование болуп, булардын ошол жашырып сабап койгонун убагында айтпаганын себебинен жолдошумдун ичегилери ириңдеп больницадан, операциядан чыкпай калды. Наркоздон ойгонгон жок да. Сразу алар моюнга албай атканда анан милициялар чакырып салып бердик. Сот болду. 2 ай сурасак 1 айга кесип беришти. 1 ай бул жакта 10 күндөй камалды. Анан кийин Бишкекке которулган. Өткөн пятницада которулду деп укканбыз, бирок точно кайсы күнү кеткени мага неизвестно. Бишкекке кайрылган, Бишкекке кетти деген кечинде мен бирөөлөрдөн уктум. То что ошол жактан чыгарып кеткен жөнүндөчү. Биз эртең менен бияка следовательге жаңы келсек, чындыгында эле чыгарып кетишиптир да Бишкектен. Анан булар чыгарып атканда по идее биздин адвокатка дагы эчтеке известность койгон жок, бизге да известность койгон жок. Эмне себептен чыгарып кетишти? Булар домашний арестке чыгарып кетип атышат да. Кемин райондук соту ошол 1 айга камалсын деп камаган. Бирок андан кийин ошол айыпталуучунун жактоочулары Чүй областтык сотко даттанып, ошол жактан үй камагына чыгып кетиптир. Булар эми эмнеге чыгарат, адам өлтүрүп атса деп даттанып атат. Эми мындан ары бул жабырлануучулар же болбосо ошол сотко катышкан прокурор тарабынан жогорку сотко бере албайт. Себеби дегенде ал мера пресечения боюнча, жаңы мыйзам боюнча жогорку сотко бере албайт.
Мындан ары биздин кыймыл аракет тергөөнү тезирээк бүтүрүп, негизинен Кемин райондук сотуна жиберип, ошол жактан тезирээк соттолушуна аракет кылабыз. Жолугушуу Чүй районунда уланды. Жер талаш, мектеп, бала бакча жетишсиздиги, таза суу тартыштыгы өңдүү көйгөйлөр Чүйдүн көңүл борборунда. Кегети Капчыгайында жыл сайын туристтердин саны өскөн сайын, ошол эле учурда таштандылардын да саны өсүп атат да. Кокту болот, арчанын ичи сай бүт таштанды болуп калды. Себеби бүгүнкү күндө Кегети айыл өкмөтүндө дагы ошол эле Кегетинин Капчыгайында дагы таштанды таштай турган полигон жок да. Ушунун себебинен жазында кар эриши менен Бай-Чечекей көрүнбөй эле таштандылар бажырайып чыгып атат. Мусорный полигон ачып атабыз. 2 миллион 400 миңге айыл өкмөт алмаз барзыңбы? Ошо өнүктүрүү фонддон каржылап быйыл ошол жерде мусорный полигон ачабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, мына ушул таштанды маселеси толтура ал жерде. Биз азыр жакшы ниеттер бар. Мен мындан 1 ай мурун айыл өкмөттөр билет Бишкек шаарынын мэри менен жолуккам, сүйлөшкөм. Ошол жерден жанагы буюшный бир иштеп аткан тазалык ишканасынан бир 4 мусоробуз башына бере турган болду. Чүй районунун Кегети Капчыгайынын бир нече бөлүгү өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын борбор ачуу максатында берилгени жатат. Буга жергиликтүү тургундар каршы. Себеби Капчыгайды туристтик жайга айландырууга ыңгайлуу. МЧСке өтүп атат да, МЧС аякка барып туристтерди куткаргандабы же МЧСтин чоңдору тозуп алып ошол жерге жаткандабы биз биякта туризмди өнүктүрө албай, ал жерде өзү жер асты абдан Кегети Капчыгайындачы, Тургунбек өзүңүз билгендейчи. МЧСке ошол 4 гектар жер берилип атканына ошол жерде элдердин бардыгы каршы болуп атат. Эмне кылат ал жерге депчи? Ал жерде режимный объект болот. И булар предпринимательский деятельность менен заниматься эте албайт. Ал жер өнүгө турган жер, ал жерге баягы 5 жылдыздуу отель салып ошол жергечи, мисалы керек болсо, райондун бюджетин көтөрүп койгонго мында мүмкүнчүлүк бар да. Ошол жерде мына элдердин сунушун өзүбүздүн көз карашты бүгүн айтып коелу деп чыгып атабыз да. Ошо министр МЧС өзү келип, правительстводун тапшырмасы менен келип, полный обход кылып карап чыгышып, ошол жерде МЧСке мындай машыгуучу куткаруучуларды даярдай турган бир база ачабыз деген өкмөттүн чечими бар экен. Аны ошонун негизинде биз сүйлөшүп, айыл өкмөт да билет. Мен МЧС министри менен да жолуктум. 20 сотуктай жер бар экен Беркөйүздө. Ошол жерге бир 60-70 орунду замандап жакшы мектеп салып бере турган болуп атат. Ошондой эле кошунам жер тилкемди тартып алды деген арыз муңу менен келген Асыл Бүбү Көчүрбаева адилеттик издеп кайрылган. Мен деле көп неберелерим бар, мен деле балдарым бар. Агырот отургусайын тиги балдарды бирдеме кыла депчи, анан кийин айтат, анын да документи бар экен депчи. Анан кийин көрсөтө отуруп, ал дагы 15-жылы документ жасаттыр. А менин документим 1206-жылы документ. Анан бул липовый жаңы эле жасаткан көрүнөт. Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусуна ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы менен мынакей мага дайындалып берилди. Мынакей азыр эле Чүй районунун Искра айыл аймагынын жашоочусу Көчүрбаева Асыл Бүбү Сапарбековна арызын кабыл алып, ошол боюнча азыр иштерди алып барабыз. Алып барып, көзөмөлгө алып, мынакей алдамчылык бир фактылары болду деп айтты. Ошол боюнча эми көзөмөлгө алып иштейбиз. Түштөн кийин жолугушуу Токмок шаарында уланды. Таштанды полигонунун жоктугу, мектеп жетишсиздиги, социалдык объекттер тууралуу суроолор көңүл чордонунда. Шаардык мэр аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берип, суроолоруна жооп берүүдө. Каждому городу хочется, да, чтобы процветание было, чтобы оно как бы развивалось, да, но у нас нет. Вот сейчас градоначальник сказал: ова, остановка будет, но на сессии вы же сказали, жоп болбойт. В 2021 году, мисалы, экс-мэром было заложено 50 миллионов, да, непосредственно бөлініп, ақша салынат деген. УМС боюнча айтып атасыздар. Буга чейин bir жылда 9 миллион болсо, быйыл Кудай буйрса, жылдын аягына чейин 20 миллионго чыгат. Жөнү күзүндө санайбыз, Кудай буйрса.
Былтыркы бюджетке салыштырмалуу. Булдур мурда жылкы иштерге салыштырмалуу. Мына өткөндө отчетто да бердим. Айтылып аткан бактар, кылынып аткан парктар бир эмес парк. Шаарыбызда. Бир парк эмес, 3 парк салынат. 6 балакчы болсо, 9 балакчы болду бир жылдын ичинде. Облуста билим деңгээлин жогорулатуу негизги багыттардын бири болгондуктан айрыкча мектеп, бала бакчалардын шарттарын жакшыртып, заман талабына ылайык билим сапатына көңүл буруу зарылчылыгы бар. 25 апрелде алтын тамга сынагы жүргүзүлмөкчү. Билим берүү министрлиги тарабынан ошо алтын тамгага биздин Чүй областы боюнча 146 бала катталып, ошого талапкер болуп отурат. Ал эми ушул алтын тамганы баягы жетишкендикте тапшырып, алда койгон максатка жетиш үчүн биздин областык билим берүү бөлүмү дагы чоң иштерди аткарып атат. Облус башчысы тарабынан айрым маселелер дароо жеринде чечилип, тургундар суроолоруна жооп ала алышты. Ошондой эле туристтик жайларды куруу, социалдык объекттердин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо учур талап экенин белгиледи. Социалдык объекттер боюнча айттым. Бизге фонддорда келип атат. Азыр бүт областагы канча курулуш керек объекттер, муну менен да мен Акылбек Үсөнбековичке барам жакын арада. Мындан бөлөк өзүбүз дагы жанагы чоң донорлор менен да иштешебиз. Ал жагынан да акча каражатын издейбиз. Мектептер курабыз, бала бакчаны курабыз, проекттерлерди дайындай бергиле. Бүгүнкү күнү мына bir 3 мектепти баштадык. Гүлнар Алимбековна bir айдын ичинде уже 3 мектепти баштап кеттик. Кудай кааласа сентябрь айына бүтөт. Ошонун арасында сиздердин да мектептерди киргизиш керек. Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев райондордо эл менен жолугушуусун 11 апрелде баштаган. Эми бардык суроо талаптар каралып, кылдаттык менен ыкчам аткаруу аракеттери көрүлөт. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.